Ошол күнү биз саат 11:30 чамасында уже уктап калганбыз да. Күйөөм могул төр жакта жатканда кичүү кызым колунда жатканда күйөөмдүн чыркыраган үнүнө мен бул жакта ортончу баламды кучактап бул жакты карап жатканда чыркыраган үнүнөн бул жакты карап койгонсоң баягы жолдошумдун үстүндө туруп алып бычактап атыптыр да. Биринчи маска сен болчу. Жолдошум маскасын чечти. Экөө алышты да, жолдошум күчтү да. Алышып бир моментте эшиктин оозу жакты көздөй жөнөгөндө мен колума учураган телефон менен 102ге чалдым. Жолдошумду бычактап атат дедим. Келиңиздер дедим. Адрести айтып үлгүрдүм да. Ортончу балам ойгонду, улуу кызым ойгонду. Чыркырап жабышышты папа депчи. Мен болсо баягы баланын мол жерлеринен түртүп аттым да, эркин деп качтым. Мен светти жакканымда бетини тагана көрдүм да. Былтыйган көз, жымшыйган. 100 эмес 1000% тааныйм. Мен эмес кызым таанып атат. Мен бычактын салып учуну көрсөм, кызым бул жагына чейин көрүптүр да, учуна чейин кызым сүрөттөп айтып берип атат. Баягы баланы мен эмес, кызым да таанып отурат да. Кичүү азыр ортончу балам да ушул болот деп 2 күндөн бери көрүп атат баягынычы. Ушул бала деп таанып атат. Мен да сөлөкөтү айтпадым беле, бир аз курсагы бар болчу деп. Курсактары өзү ушул 100% эмес 1000%. Кыргыз элине мидин ичинде сиздер болдуңуздар. Кичүү балдарым өз көзү менен көрдү. Чыркырап ыйлады. Балдарымдын тамагы айрылып кетейин дедим. Бычактын үнү кулагымда. Азырга чейин кулагымда турат. Мени көзү ачык маалында мени карап туруп айтты жолдошумчу. Ошол момент кайнежем түшүп келгенде, ал мыкаачы кайнежемди бычактап аткан учурда мен балдарымды терезеден